Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүн көтө турган сабагыбыздын темасы Сталиндик репрессиянын курмандыктары. Кыргызстанда 8 ноябрь Сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Быйыл репрессиянын курмандыктарына 83 жыл болду. Көпчүлүк тарыхчылардын пикиринде Кыргызстандан 40 миңге чукул киши 1937-38 жылдардагы Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан кийин 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгү көмүлгөн жер табылган. Сөөгдөр кайра жерге берилип, ал жер Ата-бейит деп аталды. Сталиндик репрессиянын курмандыктары Кыргызстандын чыгаан инсандары. Иманалы Айдарбеков Кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчиси болгон. Ал Кыргыз парламентинин алгачкы төрагасы, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө ченебеген салым кошкон инсан. 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Төрөкул Айтматов саясий жана мамлекеттик ишмер. Кыргыз АССРнин өнөр жай жана соода эл комиссары. Кыргыз коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 2-чи катчысы болгон. 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Жусуп Абдрахманов мамлекеттик жана коомдук ишмер. 10 жыл ичинде казактардын жарымы ачарчылыктан кырылган. Ошондо Жусуп Абдрахманов 10 миңден ашуун казактарды өлүмдөн сактап калган. Ал 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Баялы Исакеев мамлекеттик жана коомдук ишмер. Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы, Эркин тоо гезитинин редактору. 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Абдыкадыр Орозбеков ири мамлекеттик ишмер. Кыргыз АССРнин борбордук аткаруу комитетинин 1-чи төрагасы. 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Касым Тыныстан уулу, тилчи, агартуучу жана коомдук ишмер. Араб ариптерин кыргыз тилине ылайыкташтырган. Араб ариптерин латын ариптерине, ал эми латын ариптерин кириллицага өткөргөн. 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Ишеналы Арабаев тилчи, агартуучу, коомдук ишмер. Алгачкы кыргыз алифбесинин автору. Манас эпосун элдин жыйнаган чогултуу боюнча ат көтөргүс эмгек сиңирген. 1938 жылы репрессия курмандыгы болгон. Кыргызстандын аймагында бир эле Ата-бейит эле эмес, сыры ачылбаган ондогон мындай жайлар болушу мүмкүн экени. Алар казуу, тактоо, изилдөө иштерин талаптууларын тарыхчылар белгилеп жүрүшөт. Биз бабаларыбыздын мээнетин эч качан унутпайбыз.